Кутман күнүңүздөр менен кадырман радио угармандар, Кыргыз радиосу уктурууларын улантат. Бүгүн белгилүү акындар Нарсулуу Кургубаева менен Нуриза Өмүрбаева биргелешип жазган «Кат турмуш» аттуу китеп тууралуу кеп кылабыз. Микрофондо Мунара Алимжан кызы. Кат турмуш акындардын проза жаатындагы алгачкы эмгеги. Эпстолярдык жанрда эки лирикалык каармандын бири-бири менен каталышуусу аркылуу жазылган чыгарма. Алгач кат турмуш кантип, кандайча жазылганы тууралуу авторлордун бири акын Нуриза Өмүрбаеванын сөзүн угалы. Мен Москвада жашап жүргөн жылдарда Нарсул эже экөөбүз бир шаарда жашап атып эле, бири-бирибизге жакын жашап атып эле, бирок көп кездешкен жокпуз да. Күнүгө кездешип, күнүгө сүйлөшүп, күнүгө маектешкенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Анткени деген Москва андай жай турмуштун шаары эмес экен. Мигранттык жашоо, мигранттык турмуш, мигранттык жумуш деги эле Москванын жашоосу бизге андай мүмкүнчүлүк түзүп берген жок десем болот. Күнүгө жолугушпасак деле биз күнүгө соц тармактардан кат жазышчубуз да бири-бирибизге. Кантип атасың, алабалың кандай, бүгүн эмне иш кылдың, бүгүн эмнени көрдүң деп тынбай бири-бирибизден сурап турат элек. Анан кээде ошо каттарыбыз узун болуп кетет эле аябай. Күн кечке көргөнүбүздү, эмнелерди жашаганыбызды, эмнелерди укканыбызды зерикпей бири-бирибизге айтып бере берет элек да. Негизи эле биз Нарсул эже экөөбүз эмес, азыр бүтүн дүйнө ушинтип жашап калбадыбы, кат менен жашап калбадыбы. Анан бирок ошол каттар бир күн ушинтип чыгарма болуп калат деп мен ойлогон деле эмесмин. Анан бир күнү Нарсул эже келди, 2018-жыл болуш керек. Нүкүш экөөбүз ушинтип кат аркылуу көп сүйлөшөт экенбиз, кээде жакшы нерселерди сүйлөшүптүрбүз. Кээде кыргыздын башына келген, ушул кыргыздар жашап аткан чоң эле көйгөйлөрдү сүйлөшкөн учурларыбыз болот экен. Ушуларды бир чыгарма кылып койбойлукпу деген сунуш менен келди да. Анан 2018-жылы биз Бишкекке чогуу барып калдык экөөбүз. Анан ошондо ойлогонбуз да, негизи бул жактан пландап барганбыз. Бишкекке барганда чогуу отуруп, бир жерде отуруп эле ушул каттарыбызды сууруп чыгып, анан алымчасын алып, кошумчасын кошуп бир чыгарма кылып коелук, чыгарма жазалык деп ойлоп барганбыз. Бирок ал жака барганда деле ушул мигранттык жашообуз, биздин көчмөн турмушубуз мындай мүмкүнчүлүк болгон жок да, ошого тоскоолдук болду. Анан кайра эле Кыргызстанда аз эле турдук, бир ай туруп эле кайра эже Москвага, мен Турцияга кете турган болгондуктан бир жерде чогуу отуруп, чогуу иштей алган жокпуз. Анан кайра эле экөөбүз эки шаарда туруп, эки мамлекетте туруп эле ушул кат аркылуу чыгарма жазып баштадык да. Бири-бирибизге күнүгө кат жазып, күнүгө чыгарманын оңдоп, каттарыбызды оңдоп жазып, сүйлөшүп, ушинтип кат аркылуу жаздык десек болот кат турмушту. Кат турмуш чыгармасынын жаралып калыш идеясы ушундай. Негизи каттардан келип чыккан идея. Чыгарманын башкы өзөгү бүгүнкү жашоо образы. Авторлор бүгүнкү биз жашап жаткан замандын оош кыйышын, актуалдуу маселелерин айкын ачып берген. Адабият тарихин тааныган адистердин бири акын Жыргалбек Касаболотов чыгарма эпстолярдык стилде жазылганынан тышкары жанрлардын синтезин пайда кылгандай таасир калтырат. Анда публицистиканын да, эссенин да, повесттин да белгилери бар. Маанайды туюндуруу жагынан юмордон тартып трагедиялык ноталарга чейин бардыгын камтыйт дейт. Ал эми Махабат Сейдрахманова кат турмуш оор ойлорду артынган жеңил маектешүүлөр. Эч жерде, эч кимге бере элек суроолор. Буга чейин такыр ойлоно элек ойлор. Чыгармадагы чындык авторлордун башкы ийгиликтеринин бири дейт. Эмесе буга чейин поэзия жаатында мыкты ырларды жазып, акын катары өз ордун тапкан Нарсулуу Кургубаева менен Нуриза Өмүрбаеванын прозадагы эмгегин кененирээк адистер талдасын. Кат турмуш тууралуу алгачкы сөз кезегин студиябызга келген меймандар аталган китептин редактору, Улуу Тоо басмаканасынын жетекчиси Жумадин Кадыров жана журналист калемгер Айбек Абдылдаевга берели. Быйылкы жыл, 2022-жыл биздин басмакана үчүн жакшы башталып атат деп айта алам. Себеби жакшы китептерди чыгарып атабыз. Буга чейин деле чыгарганбыз, бирок быйыл турмуштун өнүгүшү менен, убакыттын өтүшү менен адабияттагы дүркүрөп өнүгүү жолуна түштү окшойт. Анан ушул мына кат турмуш ошого мисал болот да. Буга чейин Нарсулуудагы, Нуризадагы адабиятта, айрыкча адабияттын поэзия жаатында ордун тапкан салмактуу инсандар болчу. Анан алар көрсө чыгармачылыгынын дагы бир демин ачып, дагы бир этабына чыгып, жаңы кадамын таштап, анан ушу прозадан күчүбүздү сынайлы, прозадан калемибизди такшалталы деп анан алгачкы
бир самалыгын колго алыштыр. Анан бирок жоопкерчиликтүү адам, билими жетиштүү адам, турмушту мыкты билген адам чындыгында проза жазып атабы же поэзия жазып атабы же драма жазып атабы баары олуттуу мамиле кылат жана мыкты чыгарма жарата алат экен да. Мен дагы бир жолу ушуга ынандым. Анан бул кат турмуш деген чыгарманы мунун негизи жанрын аныкташ да кыйын болду. Биз болжолдуу түрдө эле повесть деп койдук. Жашоо өзү азыр ушундай бир башаламан, аралаш, синтездешкен, мурда чеги болсо азыр чеги жок, баары эле глобализация болуп кеткен жашоо да. Анан ошону жазып аткан чыгармадагы бир аңгеме же повесть же роман деп аташ кыйын болот экен. Анан болжолдуу повесть деп атадык. Мына ошол чыгарманы окуган алгачкы окурмандардын бири мен болуп калдым окшойт. Бала төрөлгөндө деле биринчи жакын адамдар көрөт го. Анан 40 күндөн кийин анан элдин баарына көрсөтүшөт да. Ошо сыяктуу Айбек окуган экен, дагы бир нече киши эле окуган экен. Анан кийин ойлонуп отуруп, ушул кишиге да окутуп көрөлүчү деп анан мага кайрылышты эле. Мен окудум, мага аябай жакты. 2 эле күндө окудум биринчи окугандачы. Мен ойлогом бир жумада окусам керек, отуруп бир 50 беттен окусам керек десем, жок, андай болбой, бир 100 беттен андан көбүрөөк окуп 2 эле күндө бүттүм. Анан дароо авторлорго кат жаздым. Кат турмуш болуп, эпистолярдык жанр болуп аткандан кийин ошонун маанайында баягы эмен улантайын, пикирим улантайын деп анан кат жазып, бир беттик, 2 беттик кылып бир жакшы пикирлеримди билдирдим. Анан кайсы бир деңгээлде Федор Михайлович Достоевскийдин «Записки из мёртвого дома» деген бир автобиографиялык чыгармасы бар да. Ошого да үндөшкөн сыяктуу болду. Себеби анын каарманы дагы бир кандайдыр себептен улам сүргүнгө барып, анан ошол жакта бир 10 жылга жакын аябай көп азык тозокторду баштан өткөрүп, анан чыккандан кийин анан өзүнүн эскерүүсүн күндөлүк түрүндө, кат түрүндө жазат да. Анан мени таң калтырганы, ошодон бери дээрлик 200 жыл өтсө дагы, 260-270 жыл өтсө дагы жашоого болгон мамиле ошондой эле. Биз балким маалыматыбыз көбөйгөндүр, техникалык мүмкүнчүлүктөрүбүз арткандыр, бирок баягы турмушка болгон мамиле, турмуштун өгөй баласындай сыртта калуу деген бир абалда калуу, ошол дагы эле ошондой эле экен да. Мисалы Достоевскийдин каарманы сүргүнгө барып бир коргондун ичинде кайтарылган жерде жүрсө, миграцияга кеткен биздин замандаштарыбыз андай тосмонун ичинде жок, бирок чектөөлөр көп да аларга, тыюулар көп, укугун басмырлоолор көп, кемсинтүүлөр көп да. Адамдын укугуна шекелтирүүлөр көп. Мына ошолордун баардыгын табигый тандоо дейбизби, бир жашоонун өтө ачуу шарттары, талаптары дейбизби, ошондойдон Кыргызстандан канча киши кеткен болсо, ошонун баардыгы ошо сынуудон өтөт да. Себеби аларды аякта эч ким күтпөйт. Алар аякка жөн эле иштеп бериш үчүн, бир кара жумуш кылыш үчүн керек да. Анан бирок ошол этаптан көтөрүлүп отуруп, адегенде ошо 2 каармандын тең, 2 автордун бирден лирикалык каарманы бар, экөө тең пол жугуч болуп, анан дараткана жугуч болуп иштеген этаптан басып өтүшөт. Жана ошол жерде бир сөз бар да. Даратканада же пол жугуч болуп иштеш үчүн билимдин, дипломдун кереги жок, бирок басынбай иштеш үчүн билим керек дейт да. Мындайча айтканда, бул китепте ар бир эпизоддо, ар бир кичинекей окуяны сүрөттөгөндө деле ошону окурман ушунчалык эсине бекем түйүп, ташка тамга баскандай кылып өздөштүрүп калсын үчүн бир күчтүү фразалар, афоризмдер жана башкалар менен бекемдеп беришет да. Анан менин оюмча кантыксыз чыгарма жазылган, окуя аябай күчөп жүрүп отурган кайра жакшынакай жыйынтыкталат. Анан лирикалык каармандар өздөрүнүн ордун табышат, турмушту түшүнүшөт. Анан кийин ыйлактабай, көз жашын төкпөй, башын бийик көтөрүп, дочь советский киргиз деген сүрөт бар го, ошондой болуп, ошо гастарбайтердин жашоосун андан ары бир салмактуу, башын бийик көтөрүп алып кетишет. Анан мындайча айтканда, көлөмү боюнча кичинекей эле китеп, бирок салмагы боюнча ат көтөргүс, салмактуу көтөргөн китеп. Анан мага толук жакты. Анан бирок албетте бул массалык окурмандардын тиш өтүп кете турган деңгээлдеги эмес, интеллектуалдык окурмандардын купулуна толук толо турган кантыксыз чыгарма да. Анан ушул китепти окугандан кийин жаштарыбыз, окурмандарыбыз ойлонуп болуш керек. Кыргызстандын сыртында кыйналалыбы же Кыргызстандын ичинде жүрүп эле кыйналалыбы депчи. Айырмасы бар да экөөнүнчү. Бул жакта кыйналсак чогуу болобуз жана мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошобуз. Сыртта кыйналсак ошол менеттин баары сыртка кетип калат да. Кайсы бир деңгээлде ушул маселени, ушул оор суроону дагы ар бир окурмандын алдына коет. Айбек мырза, жаңылык деп кабыл алып атабыз да азыр Кыргыз адабиятында. Кыргыз адабиятында деле менче кат түрүндө жазылган чыгармалар болгон буга чейин. Дүйнөлүк адабиятта романдарды жазышкан кат түрүндөчү. Бул эмне өзгөчөлүгү, бул автордун өзү менен Нарсыл Кургубай менен биз буга чейин ушундай узун каттарды жазышчубуз да. Аз деле кез-кезде жазышып калабыз да. Бул өзгөчөлүгү эмиграциядагы адабият деген түшүнүк. Мурда жанагы 20-кылымдын башында орустарда болгон болсо, 21-кылымдын башында ушу кыргыздын башына жетти. Биздин интеллектуал, чармачыл кишилер
миграцияга чыгып кетти да. Анан алар эмне тагдыр менен жүрөт аякта, биздин ишибиз жок. Бул жакта бири бирибиз менен ишибиз жок да азырчы. Анан бул жерде ушул жан дүйнө чаңырыгы ушул эки автордун, миграцияда жүргөн авторлордун, мигранттардын турмушун кат аркылуу сүрөттөп беришет да. Эми сюжеттик линияларында бир аз чабалдык бар, бирок биз картинканы көрөбүз да. Буга чейин өзгөчө журналисттер, өкмөт мигранттардын акчасын эле санап келатабыз. Анын кесепети, алар аякта эмне күн көрүп атат, ишибиз жок да. Муну окуган киши дароо түшүнөт ошону. Мигранттын жон териси менен сезген түйшүгүн билет. Анан чыгармачыл кишилер үчүн миграция канчалык оор экенин андан бетер сезсең болот. Мисалы миграцияда жүргөн дагы бир күчтүү акыныбыз Толукбек Байзак сизден китебин чыгарып кетти. Ошол кишилер менен сүйлөшкөндө бир муун жутулуп кеткенин бир учурда сезесиң да. Себеп биздин муундаштар, экөөбүздүн муундаштар кыялынын артынан түшө албай, мисалы жазмакер болсо ошонусун уланта албай, миграцияга түшүп, көр турмуштун артынан кетти да. Ошол чаңырыкты бул китепти ачканда сезесиң да. Анан мындай окуп келсең, эки кишинин бири-бирине кейип атышат, турмушту жазып атышат, Facebook'ту жазып атышат да, бирок мындай карасаң бул доордун сүрөтү да. Азыркы доордогу абалды сүрөттөп берип атышат да. Бул ошонусу менен жаңылык десек болот да. Мигранттардын турмушун мындан да мыкты жазса болот, мындан да терең жазса болот. Бирок булар өзү ошого аралашып жүрүп жазган үчүн бул мындай чындык, реалдуу турмуш болду да. Ошон үчүн жүрөгүнөн өткөрүп жазган үчүн. Кат турмушту азыр окурмандардын көбүнүн колуна жете элек. Менимче бул биринчи кезекте ошол мигранттардын турмушун көргөн кыргыздар үчүн абдан баалуу китеп болуп калса керек. Кат турмушту барактап олтуруп, ушул эки мыкты акын кыздарыбыздын улуу баарлашуусу болгон экен деген таянакка келдим да. Элмирбек акын айтканы бар эмес беле? Айтыш бул эки акындын улуу баарлашуусу депчи. Ушундай бир ой калды. Мындан көп жыл мурун Кубатбек Жусалиевдин Муздактуу балдар деген романын окуганмын. Андан мурдараак Сүймөнүн чымчык болуп сагычат деген дагы бир роман окуганмын. Анан кыргыз адабиятында ушул Кубатбек Жусалиевдин чыгармаларында жана айрыкча ушул эки романында афоризмдер, күчтүү сүйлөмдөр, өтө бир ойдун туу чокусу үшкүрүк деп өзү айтат. Ошондой болгон ойдун туу чокусун берген бир кыска сүйлөмдөр, эсиңден эч жакта чыкпай турган бир лирикалык чегинүүлөр көп да. Кыргыз адабиятында мен билгенден ошол кишинин чыгармасында мол, абдан ашкере көп десем болот. Анан кийин эле мына ушул чыгармада дагы мына Кат турмушта ошол Кубатбек Жусалиев чапкан жолду уланткандай сезилди мага. Же болбосо бир аябай олуттуу мамиле кылышкандыктан, аябай турмушту мыкты билишкендиктен, жана көркөмдүк дүйнөнүн, көркөм чыгарманын талаптарын дагы эч убакта эстен чыгарышпагандыктан анан ошону жыйынтыктай алышканда, кээ бир каарман жөнүндө бир кыскача эле сөз берилет. Кээ бир каарман жөнүндө бир 2-3 жолу кайталап берилет. Бирок ошонун жыйынтыгы, ошонун тагдыры эмне болуп атат, аны сөзсүз эле мындай болду деп чечишпейт да. Жөн эле факты катары эле берип кое беришет. Анан мен ушул сөздү көп айтам, дагы айткым келип атат. Андрей Платонов деген орус жазуучусу 20-40 жылдары Советтер Союзунда анын чыгармалары аябай куугунтукталып чыкпай жүргөн, кийин чыккан. Ошондо ошол кишинин мындай сөзү бар: произведение пишется не талантом, а знанием жизни дейт да. Турмушту мыкты билген киши канеки мыкты чыгарма жаза алат деп. Ошо мынакей эки авторубуз, эки акын кызыбыз ошо турмушту, миграциядагы жашоону, гастарбайтер болуп жүргөндөгү мүшкүлдүн баардыгын мыкты билгендиктен, анан кийин ошону жыйнап, топтоп, типтүү эки образды жаратып туруп анан экөөнүн сүйлөш аркылуу бергендиги аябай мыкты чыккан. Бул кайсы бир деңгээлде дагы бир залкарлардын жашоосунун мисалы менен окшоштурам. Токтогул Төкмө акын менен Эшмамбет деген акын болгон да. Экөө бири-бири ушунчалык толуктап гармония болуп турган. Мына ушул нерсени дагы мен эсиме салып атат. Чындыгында эле сонун чыгарма. Окурмандар окугандыгы үчүн өкүнбөйт да. Бир кандайдыр баалуу бир нерсени сөзсүз таба алат. Сюжетинде бир аз кемчилик, каталыктарды байкайбыз дебедиңизби Айбек мырза? Жок, кемчилик, каталык деген жокмун. Сюжетти мындан да мыкты иштесе болмок деп атам да. Башында китеп боло элек учурда дагы айтканбыз да. Жанагы романдар бар деп атпайсызбы? Кат түрүндө романдар бар деп. Достоевскийдин жанагы Кембагалдын катуу ушундай бир романы бар. Беднийлүүдү. Байкуш кишилер деген романы бар. Психологиялык жактан абдан мыкты роман да. Ал да кат түрүндө жазылган да. Бирок алар улам чыйралтып сюжетти ошентип келет да андай романдарчы. Анан башында бул китеп болуп чыга элек кезинде сүйлөшүп атканда дагы бир аз чачыранды ойлорду топтош керек деп өз ара сүйлөшкөн элек да. Анан азыр кандай өзгөрдү билбейм, ошо мен башында окуганымды айтып атам да. Анан айрым
өтө эле кайгырып кеткен, өтө эле мындай турмуштан түңүлүп кеткен жерлерди дагы кичине мындай оптимизмге жетелеш керек го кишилер дегендей сөздөр болгон. Мен аны окуп көрөйүн, анан кандай өзгөргөнүн айтам да. Бирок айтайын дегенимчи өзгөргөн жок Айбек. Ошол баягы кол жазма түрүндө окуган боюнча баягы пунктуациялык каталары же кайсы бир сүйлөмдөрү жакшырды же кыскарды да. Жуман элекке айтып атпайсызбы, жанагы Жусуп Алиевке окшоштам депчи. Ал модернисттик агым деп жанагы аң сезим сели деп эмнени ойлосо ошону биздин жанагы төкмөлөр сыяктуу эле жазып атат да. Ал бир эмеге байлабай элечи, бир эрежеге байлабай элечи. Андай нерсе бар, чыгармада бар. Анан негизгиси бул авторлордун чоң утугу ушул ыкманы тандап алган. Бири-бирине кат жазуу аркылуу. Ошонусу менен утту. Себеби көркөм чыгарма кылганда биз аны көркөмдөлгөн нерсе катары кабыл алышыбыз мүмкүн эле. Бирок кат кылып бири-бирине дартын арманын айтып атса, биз чын эле турмушту көрдүк да. Жөнөкөйлүгү менен. Анан сиз жана баарлашуусу деп айтып атпайсызбы? Булар жөн эле баарлашып койбойт. Кайсы бир окуган окурманга чыйралтат. Анан экөө бири-бирине дагы мындай дух берет да, бири-бирин жөлөйт, таяйт да. Окуп турупчу. Бул эмнени билдирет? Бул деген ушул миграцияда жүргөндө кыргыздар канча жылдан бери эле ушул бири-бирин арка жөлөк болуп келатканын, жана бирөөнүн сөөгүн жөнөтүш керек болсо дагы чогула калып акча жыйнап салып ийип атышпайбы? Биякта бирдеме болсо дагы чогула калып акчасын которуп ийишет. Мисалы жана чек арада бир чыр чыкса же бир кырсык болуп калса, мигранттар салып атканын көрүп атпайсызбы? Бул демек ошонун баарын булар жазып атат да. Ар бир сөзүндө, ар бир сүйлөмүндө кыстарып атат. Ар бир сүйлөмүндө ушул бөтөн жерде жүргөн кордукту, ошол үшкүрүктү, Жумадылек айткандай, ошонун баары сезилип турат да. Бара-бара бир ушундай стиль калыптанат окшойт адабиятта. Бар стилде бул. Адабиятта бар. Кеңири жайылбаган. Биздин жана Советбек Байгазиев деген деле иниме кат, уулума кат деп мектепте окуп калбадыкпы? Шакиртиме кат. Схомлинский деген Совет Союзунун мыкты педагогу шакиртиме 100 кат деген китеп жазган. Ошол деги эле кат бул өтө маанилүү. Эмнеге жаңылык болуп атканын айтып атам да, эмнеге жаңылык катары карап атышат биздикилер? Себеби биз акыркы бир 30 жылда кат жазбай калдык да. Кат жазбай калдык. Анан мына жаңы технология турмушубузга аралашты. Сошиал медиа менен жашап атабыз. Facebook, Instagram, WhatsApp депчи. Кат жазбай калдык. Кат деген бул чоң искусство да. Кат жазуу бул өзүнчө. Кат жазуу деген бул чоң искусство. Мына акыркы учурларда мен ушул китептерден жанагы Жолон Мамытовдун китебин чыгарды Ризван Исмаилова. Жалаң каттарын окуп чыктым да ошол кишилердинчи. Жалаң каттарын окуйсуң, ошол бир кишинин субъективдүү жазып аткан кат аркылуу турмуштун бир ошол учурдагы доордун турмуштун илеби келип турат да. Демек бул биз канча муун өткөндөн кийин деле бул китепти окуган кишилер биз азыркы жашап өткөн турмуштун илебин сезет ушул каттар аркылуучу. Себеби катты бирөөгө жазып атасың да, ага калп айтпайсың. Чын болгон турмушуң жазасың, көргөн нерсең жазасың да. Ошонусу менен биз жаңылык катары кабыл алып атабыз. Биз кат жазбай калганыбыз үчүн да. Чын-чынына келгенде бул дүйнөлүк адабиятта бул мындай жана сөз кылып кеттик, чоң-чоң романдар, түрдүү кат менен жазылган жанрлар бар да. Кат турмуш ошол эле учурда жат турмуш деп өзгөчө бир беришиптир. Бул жат турмуш демек бул миграция. Ошо миграцияга чыкканда дагы ошого дагы даяр кишилер жеңил көтөрөт да. Билими бар кишилер оңой ыңгайлашат. Анан көбүнчө эле баягы мектепти бүтүп эле анан кетип калып атышат. Же такыр айласы курганда кетип калып атышат. Анан кийин барып жайгашыш кыйын. Албетте жана Айбек айтмакчы бир жардам беришет, бирок ошол мезгилде бирин-бири ылдый чөгөргөн, бирин-бири тунчуктурган, бирин-бири алдаган, мисалы бир кейиштүү киши жаны кейип ыйлай турган сүйлөмдөр бар да. Зордуктаган да кыргыз дейт, жана зордукталган да кыргыз дейт. Өлтүргөн да кыргыз, өлгөн да кыргыз. Анан ошолордун сотуна катышып, котормочусу да кыргыз болуп калып атат да. Анан кийин соттун жанакы сот системасынын өкүлдөрү жаман көрүп атпайбы? Силер өзүңөрдүн мекениңерди эле жүрбөйт белеңер. Эмне бияк келдиңер? Аякта биздин жетекчилерибиз уруу болуп атпайбы? Алар алдамчы болуп элди кам көрбөй атпайбы? Биз жыргаганыбыздан келген жокпуз деген бир чыңырыкты дагы берет да. Бул эми миграция деген азыр дүйнөлүк көйгөй болуп калды да. Экинчи дүйнөлүк согуштан берки эң чоң миграциялык агым ушул учурларга туш келди да. Жанагы кайгырган жагын айтып атасыз, мен болсо мындай бир эме берген жагын айтайын. Кишиге оптимисттик бир маана берген жагын. Бир мигранттар бир учурда баргандагы бүтүндөй кара жумушта иштешкен да. Тол жуушкан, кар күрөшкөн, корош шыпырышкан да. Азыр ошол миграциянын экинчи баскычы да кетип атат. Кыргыз мигранттары. Себеби өз алдынча барып ошол жерден билим алып калгандар, бизнес ачып калгандар, анан колунда кайрап бирөөнү иштетип калган бир тепкичке көтөрүлдү да. Анан бул дагы
биздин ошол миграцияда жүргөн чыгармачыл интеллектуал кишилер ошол жакта жатып алып бул Нарсулуу Кургубайдын экинчи китеби да бар көр турмуштан эле жүрө бербей андан чыгып китеп да жазып атат да. Бул сүйүнө турган жагы миграцияда жүргөн жазуучулар, акындар бир учурда бир чоң агым болуп калышы мүмкүн, кыргыз адабиятына чоң агым болуп келиши мүмкүн, чоң жаңылык алып келиши мүмкүн да. Бул мындай өз казаныңа кайнай бергенден көрө мындай сырттан туруп карагандагы башка да. Ошон үчүн мен күтүп жүрөм, эмиграцияда жүргөн таланттуу кишилердин бир агымы пайда болот деп кезде сүйлөшө калсак аларга дух берип да жүрөбүз да. Анан калса бул эки акын кыз экөө тең Горький атындагы Атайын институтту бүтүрүшкөн, Ооба, 2 жылдык курсун бүткөрүшүптүр, ошо азаматтык кылыштыр. Дүйнөдө жок окуу жайда Расул Гамзатов сыймыктан түшкөн. Жанагы адабият институтун бүттүм, жана акын же жазуучулук адистиктин дипломун алдым деген ушуну мен каякка барып айтпайм, баары таң калышат. Бул ушу Советтер Союзунун бир өзгөчөлүгү, камкордугу. Албетте камкордуктун ар жагында бир башкача мүдө бар болчу. Ошо чыган адамдарды идеологияга байлап алып иштетели, жокер кылалы, булардын артынан адамдарды башкаралы деген мүдө бар болчу. Бирок ошол мезгилде жакшылыгы көбүрөөк болду. Анан ошо улуу адамдар окуган жерге экөө тең, Айтматов окуган жерге, Сагын Ахметбеков окуган жерге, ошолордун изи калган жерге барып, ошол жерден жүрүп анан таанышыптыр да. Бул чындыгында эле баягы экөөнүн мыктылыгы, духунун күчтүүлүгү, эрктүүлүгү болбосо басынып эле анан баягы алгачкы барган пол жугуш деңгээлден көтөрүлбөй калса болот эле да. Бир келин 20 жыл болду деп айтып атат Акберметпи. Эки кызы биякта чоңоюп атат, өзү сыяктуу иштеп жүрөт. Анан ал экинчи карма мен Түркияга барам, жүрбөйсүңбү? Жок, мен эч жака жылбайм, мен ушул жерде жүрө берем деп токтоп калганын билдирип атат да. Ошол сөз аркылуучу изденбегендигин, окубагандыгын, ошол деңгээлде калып калгандыгын дагы көрүп атат да. Аны сындабайт, жөн эле сунуш кылат, барбайсың? Жок, барбайм дейт. ошо менен анын картинасын көрө алабыз да. Ал өсүүсү болбой калган экен. Ал бир жерден экинчи жерге которулуп баргандагы оош кыйынчылыктарга көнгөндөн кийин эми жер алмаштыргысы келбейт экен. Ал болду. Өмүр бою андан башка эчтеке күтө албайбыз да. Ал дагы эле пол жууп эле жүрө берет. Ал каарманыбызчы. Миграциянын ушундай да деңгээлдегилери бар. Анан түрмөгө түшүп кеткендер дагы бар, өкүнүчтүү. Анан ошол жака түшүп алып, өзүн муздап жангерчиликке баргандары бар. Ошол эпизодду сүрөттөгөндө аябай чеберчилик менен сүрөттөлгөн. Ал ошо Нарсулууга таандык каарман. Ошол жерде окуп атканда мен баягы 2 күндө окудум деп атпайм, ошондо ошол жерде окуп атканда мен мындай ичимен күлүп да жаткандыгын байкадым. Баягы сөздүн тактыгына, ушунчалык чеберчиликтин күчтүүлүгүнө, бирок тагдырдын оордугуна, трагедияга ичимден ыйлап жаткандай да бир мезгилде 2 абалга калдым да. Анан такшалган экен, сөздөр ушундай кудуреттүү болуп калыптыр деп, ошол мезгилде үчүнчү нерсе ыраазы болуп аттым да авторлоргочу. Мына ушундай мыкты чыгарма. Эми масштабын дагы көбүрөөк айтышыбыз керек да. Бул китептин масштабын, көтөргөн жүгүн да айтышыбыз керек. Мында дагы бир нерсени байкайт окурман. Биздин коом ушунчалык майдаланып баратканын байкайт. Аны көрсөтүп беришет. Кишилер ушунчалык майдаланып баратканын, коомдогу баалуулуктар ыдырап кеткенин, ошонун баарын байкаса болот. Дин менен кагылышуулар. Бизде азыр эмне көп? Конфликт көп да. Абдан конфликт көп. Ден эмессиңер деп мындай топ-топ болуп бөлүнүп алып, керек болсо Facebook'та бир кайсы бир өлкөдө болуп аткан окуялар үчүн эки-экиден чабышып, биздин аттуу аштуу эле кишилер эмне деген деңгээлге түшүп атат да. Ошонун баардыгы ушул баалуулуктардын бир урап атканы, ыдырап атканы, балким бир жаңы бир түшүнүктөр, кайра баалуулуктар пайда болот. Бирок бул китепте ошонун баары бар. Майдаланып кетип атканыбыз бар. Анан эки каарман бири-бирине кат жазып атканда өзүнүн турмушу мында калсын, ошого да күйүп бышышат. Мындай болуп атат, тигиндей болуп атат. Өздөрүнүн жашоосу менен чектелбей, мамлекет өлкөнү күрөөгө коюп жиберишти деп ага кейишет. Саясатчылар менен динчилер окшош эле дейт. Бирөөсү тиги дүйнөнүн бейишин убада берсе, бирөөсү бул дүйнөнүн убадасын берет. Экөө тең аткарылбаган нерселер дейт да. Мындай афоризмдер көп. Катарга коюп, параллель коюп алып, анан күлө турган, кей турган, кубана турган, же болбосо ыраазы болуп турган нерселер көп да. Муну окуш керек. Азыр бизде мындай болуп калдык да. Биз флешмоб бир коом болуп жашап атабыз да. Флешмоб билесиңер да, бир жерде бир акция өткөрсө, муну туруп коет да, кетти, ошол боюнча ал теманы унутат да. Анан биздин коомда азыр ошондой болуп калды. Бир жаңы нерсе чыкса, о деп дүргү түшөбүз дагы, ошону бир 3 күн сөз кылабыз, андан кийин унутуп калабыз да. Анан окуп, аны талдап айтып берген адабиятчылар деле азыр сейрек болуп калды да. Тандалма болуп эле мындай атайын өзүң барып могуга жазып кой дебесең, өз алдынча окуп чыгып, ушундай бир жаңылык бар экен, жакшы китеп бар экен деп
коомчулукка талдап берген киши жок азыр. ооба, Жок, туура киши бар. айтасыз. Ошон үчүн Киши бар, могу силердин жаңы китептерге ушинтип эме берип атканыңар, радиодон атайын убакыт бөлүп атканыңар бир абдан жакшы нерсе экен. Мен канча жолу чакырдым, келбей койбодуңарбы? Биз талкууларды өткөрүп атабыз Таш Арабаттачы. Ооба, сиздики бар, ооба. Китепкана деген долбоорду уюштуруп, ошол жерге баягы китепти сатуудан баш тарталы, китепти бекер берүүдөн баш тарталы, китепти прокатка гана берели. Ооба, сиздин иш аракеттериңиз бирок башкараак багытта. Мен айткан багыт бул азыр толтура адабиятчыларыбыз бар да. Анан ошолорду айтып атам да, мына ушул китептин масштабын, сиз айткан көркөмдүгүн азыр окурмандын оозуна чайнап бербесең, окурман мурдагыдай эмес. Чайнап берип атабыз. Анан окурман мурдагыдай көлөмдүү чыгармаларды окубайт. Себеби азыр маалымат абдан көп да. Маалымат абдан көп учурда мынтип үңүлүп окуп түшүнгөн киши аз болот. Бул китептин дагы артыкчылыгы көлөмү дагы 208 бет болду. Чакан. Ооба. Өзү азыр чакан эле китеп чыгарыш керек да. Мен ушундай 300 бетке чейинки чыгарма азыркы заманга базар экономикасынын талаптарына ылайык. Андан өткөндөн кийин оор болуп калат да. Көлөмүн көрүп эле жүрөгү түшүп калат. Мен ушуну окуп турам. Мен мындан да чакан китеп чыгардым, билесиз да, сиз басмаканан бастым. Ошону 2-3 айдан бери окуп туя албай аткан кишилер болуп атат. Ал мындай 1-3 саатта окуп отурган китеп өзү. Алар демек окубай эле туруп турат да. Ошо окуп атыптыр эми. Бир сөздөн окуса да бүтүп калмак. 3-4 барактан окуп атыптыр да. Жакшы. Сиз жогоруда сөздүн башында бир жакшы нерсе айттыңызбы? Адабият эми кайрадан дагы бир жанданып, дүркүрөп өсүү жолуна түштү, ага далил ушул кат турмуш деген сыяктуу чыгып жаткан китептер депчи. Ошол сыңар эле баягы Айбек мырза айтып атат, азыр талдоочу адабиятчыларыбыз жок деп. Адабиятчыларыбыз жок эмес, бар, бирок талдабайт. Милдети деле эмес эми аны бирөөнүкүн бар талдап беришчи. Ооба, милдет эмес, бирок адабиятчы эмне кылыш керек эле? Атап койгон, аны мындай коомчулукка могу жакшы китеп экен, мынау жери жакшы экен деп. Азыр мына жакшы китептер чыгып баштады. Эми балким ошол биз айтып жаткан ошо адабиятчылар, адабий сынчылар, пикир жазуучулар, талдоочулар дагы балким эми чындап баягы профессионалдуу түрдө көңүл бөлүшүшү мүмкүн. Жумадин агай бул 30 жылдан бери баягы баардык нерсе өзгөрүп, баардык нерсе ар кандай өзүнүн көртүргилигине аралашып кеткенде дагы сиз ушул китеп чыгарууну, таратууну, талдоону баягы таштабай келе жатасыз да. Анан бирок эми сиз баягы жалгыз болуп атасыз дегендей. Илгери Советтер Союзунда бир чыгарма чыкса, адабиятчылардын баардыгы ошого сын менен макалаларын жазып, анан кийин пропаганда дагы ошол эле учурда окурмандарга жакшы болгон да. Азыр андай жок да. Мамлекеттин милдети болчу да, жана адабиятчылардын мамлекеттин жоопкерчилиги бар эле. Ал чыгымдын баарын мамлекет көтөрчү, жана зыяндын баарын мамлекет тартчу, же болбосо кирешенин баарын мамлекетке түшчү. Ага тиешеси болгон адамдар, мисалы авторлор анча-мынча калемак алчу. Адабиятчылар сын пикир жазган үчүн бир кыйла алыр деле азыраак эле калемак алчу, бирок ошого шыктанып иштешчү. Бирок ошого жараша рамканын да ичинде эле. Ошого жараша чектөөнүн да ичинде болчу да. Азыр ошонун баары жок, цензура жок, эчтеке жок, толук эркиндик. Ошо толук эркиндиктен пайдалана албай башаламандыкка өтүп кетип атабыз да. Бирок иреттеле баштады. Бирок мисалы берсе да бай жакшы, бербесе да бай жакшы деген макал жакшы экен. Байларыбыз да пайда болду. Алар бир күнү болбосо бир күнү мен ушуга жардам берип коеюнчу, мен мону колдоп коеюнчу, мен мындай шартын түзүп коеюнчу деп кереги тиеткен да. Мына мисалы Таш Арабат деген соода борбору 20 жыл болду иштеп атканына. Биз барып ошол жерге элдик китепкана деген долбоор боюнча китепкана ачып койдук эле, китеп окуп атышат. Барат, отурат, 10 сом төлөйт, окуйт. 170-200ге жакын киши барып китеп окуп кетти. Бул деген жакшы да. 2 киши да окубайт болчу, эгер ошол жерде китепкана жок болсочу. Демек Бишкектеги соода борборунун баардыгына, кафе ресторандардын баардыгына, мекемелердин баардыгына ошондой китепкана ачып койсок, камакта турган китептер азаттыкка чыгат. Окуп баштайбыз да. Китепти үйгө алып барып бир окуйт, анан ошо боюнча текшиде турө берет. Анан 50 жылдан кийин эскирдеп туруп ыргытып жиберишет да. Китеп тытылып бүткөнгө чейин окулуш керек. 100 киши, 1000 киши окуш керек бир китептичи. Деби анын ичиндеги акыл ал жерде мынтип бүктөлүп, жакшынакай жата бербеш керек. Ал биздин мээбизден орун алып, анан кийин күнүмдүк турмушубузга керек тийиш керек. Биз азыр мамлекет кылыш керек, тиңдиш керек дегенге мен таптакыр каршымын да. Азыр мисалы мына кино индустриясын алсак, эң чоң бизнес, эң чоң акча азыр кинодо да, дүйнөдө. Анын сыңарында эле могу адабиятта деле акча тапса болот. Биз эмне үчүн окута албай атабыз? Демек окурмандын табитине жооп берген китеп жазбай атабыз. Доордун бир духун чалдырган китеп жазбай атабыз. Ошон үчүн биз окута албай атабыз да. Анан экинчи жагы бир эле кагаз эмес, Жумадил аке менен сүйлөшкөндө да айтып берген эле ушул киши. Азыр аудио китептер абдан бааланып, атайын подкаст платформалар, аянтчалар пайда болбодубу? Демек мыкты китептерди, мисалы Кат турмушту менде убакыт болсо мындай өзүм эле жанагы
сынчылар милдеттүү эмес дегендей эле. Мен деле милдеттүү эмесмин, бирок окуп киргизип койсом эмнеге болбойт да. Ошон үчүн азыр авторлор өздөрүн пиарлаш керек да. Мисалы Элиф Шафак дүйнөдө азыр кыргыздын баары Элиф Шафакты окуп калды эле былтырлары. Эмнесин окуйт? Абдан реклама болгон автор да. Жарнамасы абдан күчтүү болгон автор. Биз болсо ошондой жарнама кылышты билбейбиз. Биз баса калып эле ушул түпкө турбаган нерсени жазып коюптур деп эле баштайбыз да. Кичине толуктап коеюн. Жакшы чыгармалар жазылып жатат. Болгону ошону жеткириш керек. Пропаганда жок. Пиарын жүргүзгөнү билбей жатабыз. Анан көңүл бурулбагандыктан эле байкабай калып жатышат. Чындыгында 30 жылдан бери адабият бүгүн эле эмес, дайым эле бирде кичине көтөрүлүп, бирде басаңдай түшүп, өнүгүп атты. Өнүгүп атты, себеби билимдүү адамдар, илимдүү адамдар, таланттуу адамдар элде көп эле болчу да. Алар бир күнү маанай чөккөн болсо, экинчи күнү маанай көтөрүлгөн учурда чыгарма жазып атты. Жакшы эле. Кудайга шүгүр эле болгону эми ушуну бир уюшкандыкта баарыбыз биргелешип, мына силер жүргүзүп атасыңар, Азаттыктан дагы ушундай нерселер бар. Биздин басмакана жана башка басмаканалар биргелешип алып туруп, бир Кыргызстанды эңге окуган мамлекетке, кыргыздарды эңге окуган элге айландыруу нерсесин 3-5 жылдын ичинде аткарышыбыз керек болуп атат. Ошондо көйгөйдүн баары чечилет. Ошондочу кат турмуштун кийинки томдору бийик маанайдагы өтө бир чоң ийгиликке жеткен үлгүлөрдү сүрөттөгөн, баягы илактаган эмес, кейген эмес, башка бир маанайдагы чыгармалардан да биздин авторлор жазып карашы мүмкүн да. Наалыбаш керек дегенди көп айтам да мен. Наалыбашыбыз керек да. Каерде болсун наалыбашыбыз керек. Иштей бериш керек. Жакшы чыгарма деген бүгүн окулбай калса, азыркы 10 жылдын ичинде окулбай калса, балким кийинки 10 жылдыкта окулат да. Жакшы чыгармалар эч качан жерде калбайт. Мисалы, сиздин басмакана жана маркумдар үнүн кайра басты. Кайра окушту. Жана Исай Калашниковдун Каар заманы кайра басылып, кайра окулуп атат да. Классикалык чыгармалар ошентип кайра басылып окулуп берет. Анан аны биз трагедия кылып наалыбашыбыз керек да. Менимче кат турмуш деле ошентип кайра басылып окула турган китептердин бири. Мен үмүттөнүп атам, бери болгондо 5000 нуска менен, ары болгондо 60000 нускага чейин жеткирсек болот эгер жакшы десек. 1% киши окуган болот Кыргызстанда, эгер 60000 нуска чыгарса. Ооба, ушул сиз айтып аткан дагы бир өтө чоң маселе да. Китеп канча нускада чыгат деген. Ошо менен китептин таралышын азыр сыйлык деп жутунуп атышпайбы элдин баары. Бирок китебиң канча нускада чыкты десең, 1000-2000ден 100-200 китепте чыгаргандар бар да, анан ошону окурманга сиңди деп сыйлык бере алабызбы? Ошол жагы да бар да. Нуска демекчи канча нуска менен чыкты? Азырынча 1000 нуска жарык көрдү. Анан бул төгөнүп баратканда дагы улантып кайталай беребиз да. Себеби көп чыгарып алсак анда иштей албай калабыз. Утуру сиңирип, жайылтып тарката беребиз. Жакшы. Биз кат турмуш тууралуу азыраак болсо дагы угармандарга баяндап бергенге аракет жасадык. Бул китепке кызыктар болгон окурмандарыбыз кат турмушту кайдан табат? Биздин басмаканага келишсе болот. Улуу басмаканасына. Же болбосо нуска дүкөнүнө барса болот. Же болбосо раритет дүкөнүнө жана Феномен деген дүкөнгө кайрылса болот. Анан областтарда дагы атайын өкүлчүлүктөр болот. Алар боюнча маалыматтык каражаттарына билдиребиз. Бияка кайрылгыла, тияка кайрылгыла депчи. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Кат турмуш боюнча алгачкы ойлоруңуздар менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн. Буюрса, кат турмушту окуп чыккан сиздер сыяктуу дагы бир адабият өкүлдөрүнөн пикир алып, мындан аркы уктуруубузду уланталы. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Сиздер Нарсулуу Кургубаева менен Нуриза Өмүрбаева биргелешип жазган Кат турмуш аттуу китеп тууралуу аталган китептин редактору, Улуу Тоо басмаканасынын жетекчиси Жумадин Кадыров жана журналист, калемгер Айбек Абдылдаев мырзалардын сөзүн уктуңуздар. Китеп баштан аяк аял затынын көз карашы менен жазылып, аялдардын көп учурда баарыбыз байкай бербеген жагдайларын өтө деталдуу ачып берген. Аял түйшүгүн айкын ачып берген Кат турмуш тууралуу филология илимдеринин кандидаты Гүлзада Станалиева буларды айтат. Жаңы эле Нарсулуу Кургубаева менен Нуриза Өмүрбаеванын Кат турмуш бир тарабынан карасаң жат турмуш деп да окулат экен. Ушул китеби окурмандардын колуна тийип, адабиятчылардын да көңүлүн өзүнө буруп турат бүгүнкү күндө. Мен да бул китептин кол жазмасы менен эле таанышып чыккам. Китеп чарып көрө электе эле. Китеп баягы эпистолярдык жанрда десек болот, кат түрүндө жазылган, бирок баягы мурунку замандагы каттарда эмес. Мен жана биздин замандын технология, интернет заманы мессенджер формасындагы каттардай эле кабыл алдым да. Эми замандын талабына жараша бул азыр биздин жашоодо кеңири орун алган бир көрүнүш десек болот. Бул китептин ушул эми адабиятты илгертен эпистолярдык жанрда жазылган, же болбосо башынан өткөргөн окуяларды айтып берген чыгармалар болуп келген. Ошол эле мисалы узак жолду алалы Мукай Элебаевдин башынан өткөндөрдү
өзү автор айтып берип атат да. Андан кийин дагы Түгөлбай Садыкбековдун Жол деген романы бар. Өмүр жолу жөнүндө жазылган. Анда дагы кичине кезинен баштап кийинки өмүрдүн кийинки этаптарына чейин өзү айтып берет да. Мемуардык чыгармалар дагы бизде кыргыз адабиятында бир топ эле. Ал эми бул бүгүнкү күндөгү Нарсулуу Гургубай менен Нуриза Өмүрбаеванын чыгармасы дагы ошол салтты уланткан бир адабий туунду десек болот бир тарабынанчы. Бирок экинчи тараптан мунун албетте өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Кандай өзгөчөлүк эми? Мында жана айтып өткөндөй, ошо менимче эки адамдын каты аркылуу, бири-бирине ой бөлүшүүсү формасы жагынан бир жаңы көрүнүш десек болот. Экинчиден миграция турмушу аялдардын көзү менен берилип жаткандыгы десек болот. Үчүнчүдөн бул жерде баягы миграцияны жалпы бир анализден өткөрүү, мисалы миграцияда түрдүү бизнес кылып, бизнес менен алектенип, ишкерлик же болбосо дагы башка илим менен, искусство жагы менен дагы алектенген эмгек миграцияда жүргөндөр бар да. Бирок бул жерде ошол карапайым адамдардын турмушу чагылдырылып жатат да. Ошону менен кандайдыр бир өзүнүн баягы көркөм иликке алган же болбосо баягы авторлордун тандоосу да өздөрүнүн көргөн, билген турмушунун чегинде чагылдырылып жатат да. Бул атайын бир мындай жалпы бир масштаб алып алып ушул нерсени чагылдырам деген бир максатта коюшкан эмес. Андай максат авторлордун алдында турган эмес. Авторлор ошо өздөрүнүн жүрөгүнөн өткөн, өздөрүнө абдан таасир берген, бир мигранттардын турмуш көрүнүштөрүн, өздөрүнүн тагдырына таасир эткен кайсы бир учурларды ушул көркөм баяндоого алышкан. Мен ушундай бир өзгөчөлүктөрүн айтар элем. Анан баягы чын агынан жарылып, искренность деп коет го. Көп чыгармаларда ошол нерсе жетишпей калат да. Бул китептин артыкчылыгы да ошондо. Өтө чынчыл, өтө мындай чын дилден агынан жарылган бир баяндоо окурмандарды өзүнө тартып турат десем болот да. Жасалмалуулук эч кандай жок, жаап жашыруу же болбосо кандайдыр бир коомдук кыргыз каада салтына тууралап жазалы деген бир нерсе жок да мында. Болгон турмуш чындыгы кандай болуп турса, мына ошо турмуш чындыгын дал өзүндөй көркөм баяндап беришкен. Анан мен ушул китепти окуп атып, мага эсиме Беларусь аял жазуучусу Светлана Алексеевичтин «У войны не женское лицо» деген чыгармасы бар. 2015-жылы Нобель сыйлыгын алган. Кыргызча кандай которушту билбейм, туура эмес которуп аламбы деп орусчасын айттым. Анткени эмне үчүн аялдардын жүзү эмес согуш? Анткени Алексеевичтин чыгармасына чейин согуштун окуялары эркектердин оозу менен айтылып келген да. Анан биринчи жолу ушул Нарсулуу менен Нуризанын китебинде кудум эле аялдардын оозу менен айтылат да. Баягы баатырдык көрсөткөн, баягы эрдик көрсөткөн, кайратман жоокерлердин образы чагылдырылган чыгармалардан Алексеевичтин чыгармасы таптакыр башкача. Анан эркектер согуштан келгенден кийин абдан чоң сый-урматка ээ болуп, коомдо алардын согуштун ардагери деп, согушка барып ата мекенди коргоп келген деген бир сый-урмат болсо, аялдарда тескерисинче андай болгон эмес деген көрсөтөт да бул чыгарма. Аялдар келгенден кийин коомго жат болуп калган, эмнелерди гана башынан өткөрүп келген жок деп турмуш кура албай калган, сынган тагдырларын көрсөтөт да. Бир калп айтпасам 800дөн ашык өзү Светлана Алексеевич журналист болгон. Анан ошол журналист болуп, анан аялдардан интервью алып жүргөн экен, согушка катышкан аялдардан интервью алып жүргөн. Ал аялдар снайперлер, разведчиктер, чалгынчылар, связисттер, байланыш жаатында иштегендер, ашпозчулар, медсестралар, медайымдар, врачтар жана башка эмне деген кызматта гана иштеген, ошол фронтто иштеген аялдар болгон. 15 жашында жашын өйдө көрсөтүп, согушка барып келген аял затынын тагдырын баяндайт да. Ал дагы өздөрүнүн башында өткөн окуяларды интервьюда айтып беришкен да, кийин ошолордун эң орчундуу жерлерин алып, анан мисалы үчүн Вера Красноярск, Светлана Москва деп анан ушундай кеткен да китептин түзүлүшү. Анан ошолордун топтомун китеп кылып, анан «У войны не женское лицо» деп
ошо буга чейин аялдын оозу менен, аялдын көргөн чындыгы менен эч бир жерде жазылбаган баягы турмуш чындыгын китеп кылып чыгарып, анан 2015-жылы бул дүйнөлүк коомчулукту көңүлүн өзүнө буруп, анан 2015-жылы Нобель сыйлыгына татып атат да. Постсовет өлкөлөрүндө аял кишиге Нобель сыйлыгын берилиши бул чоң бир окуя да. Мына ошол деги эле акыркы жылдары дүйнөдө бизде эми аялдар прозасы, аялдар поэзиясы деп бөлүүнүн кереги жок деп айтып келет, бирок дүйнөдө ушундай бөлүп караган учурлар бар. Анткени турмуш чындыгын баары бир аял менен эркек эки башка көрөт экен, эки башка анализдейт экен, эки башка баа берет экен, эки башка таасир этет экен. Ал тургай ошол эле турмуштагы миграция аялдарга башкача таасир этиши мүмкүн, эркектерге башкача таасир этиши мүмкүн. Миграцияда аялдардын көпчүлүк бөлүгү үчүн мындай, кандай десем, эркектерге караганда дагы да чоң сыноолорду алып келиши мүмкүн. Эркектерге дагы башкача кырдан, албетте аларга да жеңил эмес, бирок мына ушул чындыкты эркек жазуучу канчалык деңгээлде ачып берет эле, дагы аял ошол нерсени өзүнүн башынан өткөрүп жаткан аялдар кандай ачып берет эле да. Маселе ушунда. Ушунусу менен дагы бул китеп өзүнүн бир кыргыз адабиятында өзүнүн орду болот сөзсүз түрдө. Анан дагы ушул китеп боюнча айтып атканда эске албай койсом болбостур, 90-жылдардагы оор мезгилде, оор кырдаалды чагылдырган Айсулуу Көкөеванын Аялдын күндөлүгү деген да чыгармасы бар. Ал да башынан өткөн окуяларды айтып берет. Бул жерде дагы жанагы сюжеттик линия, окуянын башталышы, чиелениши, кульминациялык чеги, анан кийин чечилиши деген сюжеттик линия жок. Ал чыгармада дагы бул Нарсулуу менен Нуризанын китебинде да андай жок. Анткени таасир эткен гана окуялар чагылдырылып жатат да, орчундуу гана окуялар чагылдырылып жатат. Ушул Айсулуу Көкөеванын китеби дагы, Аялдын күндөлүгү дагы ушул 90-жылдардагы оор турмушту ошо интеллигент аялдын тагдыры аркылуу кылдат жана мындай чын ыкыластан ачып берген бир чыгарма деп айтар элем да. Эми бул аялдар прозасында көбүнчө эле байкап көрсөңүздөр, аңгемелерде аялдардын жетпей алган сүйүүсү, анан эле кыйналып, ошо сүйүүнүн азабын тартып, анан качан келет, качан орой айтканда качан мени карап коет, мен жалгызмын, мен куурадым деген тема аябай көп бизде. Ушундай тематика көп да. Мисалы Айтматовдун Жамилясы, Айтматовдун Алтын айы, мындай турмушка умтулган, турмуштан өзүн издеген личностьтер да, инсандар да, инсандык мени күчтүү адамдар, образдар. Бирок кийинки ошо аялдар прозасында эмнегедир мен ошондой образдарды көрбөй келем. Ойлонгон аялдарды, ойлонсо дагы жеке турмушун, жеке кайгысын тегерегинен чыга албайт да. Бул кат турмушта миграция маселеси жөнүндө ойлонуп атышат. Жеке турмуш албетте бар. Жеке турмуш кызылсыздык менен өтүп атат. Бирок мекендештердин, мигранттардын тагдыры жөнүндө ойлонуп атышат. Талкаланган тагдырлар жөнүндө, жалпы элдин биз качан мекенге кетебиз, мекен темасы көтөрүлүп жатат да. Мына ушунусу менен бул китеп баалуу бир аял жазуучулардын ичинен ушундай формада жазылган, анан ушундай темаларды, ушундай проблемаларды көтөрүп чыккан жагы менен татыктуу бир баага ээ болот деп айтар элем. Ошо жакшы. Мындай карасаң бир жөнөкөй эле окуяларды айтып баяндап жатышат. Бирок ошол окурманга жеткиликтүү болуш үчүн бул эки акындын сөз көркөм каражаттарын колдонуу чеберчилиги окурман катары мага жакшы таасир калтырды. Ал эми адис катары сиз көркөмдүгүнө кандай баа берет элеңиз? Эми ар бир автордун өзүнүн стили болот да. Кээде абдан көркөм сөз каражаттарын жакшы колдонгон, шумдуктуудай куюлуштуруп жазган, бирок көтөргөн жүгү, идеясы дейлиби андай бышып жетилбей алган чыгармалар да болот да. Негизи өзү кыргыздар абдан сөзмөр келет, сөз менен иштеген боюнча күчтүү да. Бирок жалпы эле эми бул китеп эмес, жалпы эле проза боюнча айтсак, кээде романдын өзүнүн жанрдык белгилери бар да. Ошого жооп бере албай калган, бирок сөз чеберчилиги мыкты жазуучуларыбыз да бар да. Биз баягы образды ачып бере албай калган, окмуштуудай бир окуяларды сүрөттөп аткандай болот, бирок эмнегедир эле мындай жаркын бир таасын образ жара албай калат да чыгармасында. Конфликтлерди ийине жеткирип, образдар эмнеден ачылат? Конфликтлерден ачылат, алардын жасаган иштеринен, алардын кемчиликтерин азыр эле айтып аткандай көбүнчө ошо идеалдаштырып, мисалы тарыхый баатырларды, тарыхый инсандарды
бейнесине кайрылганда аларды ашкере идеализациялап, алар бир сууга чөкпөс, отко күйбөс, оозунан жаңылбас, мүдүрүлбөс каармандар катары берилген учурлар бар да. Анан бул китепте ооба каармандар кайсы бир деңгээлде бир этикалык, нравалык, этикалык чыпка сыяктуу сезилет. Кантип ушундай болсун деп өздөрүнүн адеп ахлактык призмасынан өткөрөт окуялардычы. Ошол эле учурда өздөрүнүн жасап жаткан катачылыктарын да мойнуна алат. Кээ бир учурда окурман аларды сын көз караш менен караганга мүмкүнчүлүк беришет да. Мына ушундай айтсак болот. Мунусу менен мен жанагы айтып аткандай чын ыкластан болгондой жазууга аракет кылышкан. Анан эми көркөм чыгарманын табияты боюнча образ деген лирикалык образ дейбиз, эпикалык образ дейбиз, драмалык образ дейбиз. Бул жерде менимче проза болгону менен лирикалык образдар бар. Сезимдер күчтүү берилет, себеби ошол лирикалык образды негизи эле каарманды, чыгарманын каарман авторлору менен барабар бирдей идентификациялаганга да болбойт да. Бир киши өзүнүн башынан өткөн окуяларды болгондой айтып берди дегениз менен баары бир көркөм чыгарма. Бул деген мемуар эмес. Бул деген өмүр баян же болбосо очерк эмес да. Бул көркөм чыгарма. Ошондуктан бул жерде көркөмдөлгөн, ойдон чыгарылган нерселер да болушу мүмкүн. Эми аны авторлор өздөрү билет, бирок кандай болгон чакта дагы көркөм чыгарма болгондон кийин ал жерде көркөм жалпылоо, көркөм типтештирүү окуяларды бардык эле майда барат нерселердин баарын баяндай бербейт. Ошолордун ичинен типтүү көрүнүштөрдү алуу, типтүү образдарды алуу, ошолордун тагдыры аркылуу жанагы миграция көйгөйүнүн орчундуу кырларын ачып берүү. Мына ушул сыяктуу нерселер бар. Анан көркөм чыгарманын формасы менен мазмуну баары бир мындай бир бүтүндүк, экөөнү бөлүп кароого болбойт. Анан жанагы агынан жарылып айтып берүүдөгү баяндоо ыкмасы, колдонгон сөздөрү ушул чыгарманын идеясынын толук ачып бергенине, баягы авторлордун алдына койгон максатына жетүүгө толугу менен жооп берген. Биз жогоруда филология илимдеринин кандидаты Гүлзада Станалиеванын сөзүн уктук. Кат турмуштун жарык көргөнүнө саналуу гана күндөр болду. Азырынча окурмандарга толук жете элек. Бирок алгачкылардан болуп окуган адабий интеллигенция жогорудагыдай жакшы пикирин билдирип жатышат. Алардын ичинен биринчилерден болуп акын Жыргалбек Касаболотов жаңы эмгекке адистик баасын берип, чыгармага кенен талдоо жүргүзгөн макаласын өзүнүн Facebook баракчасына жарыялап, макаладагы ойлорун кыскача биз менен да бөлүштү. Кат турмуш бул азыркы реалдуулукту чагылдырган ушу таптагы сейрек чыгармалардын бири. Анткени кыргыз прозаиктери кийинки жылдары көбүнчөсүн же детективге же ошо тарыхый романдарга качырып, азыркы реалдуулукту анча чагылдырбай атканын билебиз да. Экинчиден, бул кыргыз эли башынан өткөрүп аткан өтө чоң процесстер бар. Ошолордун бири миграция. Ошо миграцияны дагы көп авторлор чагылдыра берген эмес. Анткени өздөрү аралашкан эмес да, чагылдыргандар болгон. Бирок ошол миграцияны мигранттардын көзү менен чагылдырган чыгарма болгону менен дагы уникалдуу. Китеп өзү эпистолярдык стилде жазылган, башкача айтканда каталышып аткан эки кишинин кээде монологтору, кээде диалогтору аркылуу чагылат. Анан биздин көбүбүз өтүп кеткен, азыр башыбыздан өткөрүп аткан социалдык тармактардагы жашоону ошентип ичинен чагылдырганы менен дагы абдан кызыктуу. Мунун дагы бир өзгөчөлүгү, ичиндеги каармандар бул топтолгон каармандар. Башкача айтканда, бир кейипкерде бир нече адамдын образы болушу мүмкүн. Себеби реалдуу турмушта андай адамдарды табыш, таза түрүндө табыш өтө кыйын. Бирок ошолорду бириктирип, мен билгенден авторлор ошолорду типтештирип туруп, бир белгилүү бир образдарды түзүп чыккан. Эгерде китептин композициясын ала турган болсок, бул ичиндеги ар кайсы бөлүктөрдүн ар бири өзүнчө катары, өзүнчө чыгарма катары караса да болгудай кылып, анан жалпы курамынын составдык бөлүгү катары караса да болгудай кылып кызыктуу түзүлгөн да. Бул логикалык жактан бир архитектордун чеберчилигиндей чеберчиликти талап кылат. Алардын ар бирин өзүнчө аңгеме, өзүнчө кат-катары караса да болот. Кайра ошолор бири-бирине да кызмат кылат. Бул китеп азыркы мигранттар башынан өткөрүп аткан турмушту ичинен карап, анын ичинен бир топ темаларды сууруп чыккан. Анын ичинде азыр болуп аткан өзгөрүүлөр дагы. Мисалы, салт менен диндин кагылышы, адамдык абийир менен турмуш зарылчылыгынын кагылышы, элдин тагдыры, бул дүйнөгө тарап кеткен элдин тагдыры, анын ичинде ар бир адамдын тагдыры. Ушул сыяктуу бир топ тегиздикте ачылган нерселер бар. Китеп бир топ жөнөкөй тил менен жазылган. Ошол аркылуу азыркы окурман аудиториясына бир топ жакшы сиңет деген ойдо турам.
Андан тышкары ушу азыркы кыргыз коому, анын ичинде анын активдүү бөлүгү болгон мигранттар өзүнүн жашоосун күзгү аркылуу карагандай болуп көргөнгө мүмкүнчүлүгү бар бул китепте. Ошондой эле Жыргалбек Касаболотов китепте маселелердин диапазону абдан кеңири коюлганын, анда диндин салттуу эрежелерге тийгизген таасиринен тартып, Кудайга суроосу көбөйгөн чыныгы философиялык ой толгоолорго чейин, үй бүлөлүк жана жеке маселелердин трансформациясынан тартып адамдык милдеттин салмагына чейин бүт баары бар. Эпизоддордун баары эле баштан аяк кызыктуу болот деп да айтыш кыйын. Айрымдары аялдар аудиториясына, айрымдары чыгармачыл чөйрөгө гана актуалдуу болушу толук мүмкүн. Антсе да баарыбыздын эле башыбызда турган кат турмуштун жарык көрүп жаткан кыйла чебер сүрөттөөсү кыргыз окурмандарынын жүрөгүнөн татыктуу түнөк табарына ишенем жана авторлордун мындан аркы чыгармачылыгына чын дилден ийгилик каалайм дейт. Мындан аркы чыгармачылык демекчи, биз авторлордун бири Нарсулуу Кургубаевадан кат турмуштун 2-3 томун күтсөк болобу? Мындан ары прозада калемиңиздерди дагы сынайсыздарбы деп кайрылып, мындай жооп алдык. Азырынча кат турмуштун уланысы жазылат же жазылбайт деп так айта албайм. Анткени бул биздин биринчи прозабыз. Эксперимент катары эле өзүбүздү сынап көрдүк, өзүбүздүн дареметибизди сынап көрдүк. Бирок бул китептин уландысын, жазылбашы бизден эмес, көбүрөөк окурмандардан көз каранды, адабиятчылардын пикиринен көз каранды, сынчылардын пикиринен көз каранды. Анткени жазуучу болом же жазуучу болгум келет десең эле, анан жазып койсоң эле жазуучу болуп калыш мүмкүн эмес экен. Мунун оор жеңилин, оош кыйышын ушул китепти жазып атканда билдик. Анан бирок биздин атайын топтоп жүргөн материалдарыбыз бар, жазып жүргөн кара сөз түрүндө чыгармаларыбыз бар. Ошолор жарыкка чыгышы же ушул китептин уландысын жазылышы көбүн эсе бизден эмес, көбүн эсе окурмандардан, сынчылардан, адабиятчылардын пикиринен көз каранды. Жөн эле бир нерсени жазып алып, ортоздар бир нерсени жазып алып, анан окурмандарды кыйнай бергенди же болбосо мындай бир зоруткай бергенди мен каалабайт элем. Ошондой эле Нарсулуу Кургубаева кат турмушта бир кейипкерде бир нече адамдардын образы топтолуп берилгенин, Москвадан көргөн түрдүү окуялардын, түрдүү тагдырлардын эстен кетпес урунттуу элестери жазылганын айтат. Биздин китепте менин тарабыман же болбосо Нуриз тарабынан баяндалган каармандар деген жок. Биринчи лирикалык каарман бар, анан экинчи лирикалык каарман бар да. Анан биринчи лирикалык каармандын каттарына деле, экинчи лирикалык каармандын каттарына деле Нуриз экөөбүз тең эле иштедик. Нуриз экөөбүз тең кошуп жаздык. Мисалы үчүн мен жазган катка Нуриздин эсинде кандай бир окуялар болсо, эсинде кандайдыр бир образдар калган болсо, ошентип кошумчалап кетти, алымчалап кетти. Нуриз жазган катка менин кошумчалаган, алымчалаган учурларым болду. Ошондуктан бул китепте Нуриздин гана баяны же менин гана баяным деген нерсе жок. Биринчи лирикалык каармандын атынан, экинчи лирикалык каармандын атынан жазылган гана каттар. Азыркы учурда ошол чет жакка кандайдыр бир жакшы турмуш издеп, жакшы жашоо издеп, бирок ошондой бир жаман жолго барып же жаман окуяга кабылып, тагдыры талканып калган, тагдыры сынып калган жаштар аябай көп. Көп эле көрүп жүрөбүз, угуп жүрөбүз. Бул китепте көбүнчө топтоштурулган, типтештирилген каармандар. Анткени Москва деген жашоонун бир кайнаган борбору, аябай кирди чыкты тагдырлар көп. Бирок ошолордун ичинен кээде бир эсиңен чыкпай калган окуялар болот, эсиңен чыкпай калган адамдар болот, эсиңен чыкпай калган тагдырлар болот. Анан ошолордун баары кайталанат. Ошолордун баарын көрүп чогултуп отуруп, чогултуп дегенде биз атайын отура калып чогулткан жокпуз. Эсибизден чыкпай калган окуяларды, эсибизден чыкпай калган каармандарды, эсибизден чыкпай калган тагдырларды типтештирип, топтоштурулган образдар. Кадырман угармандар, сиздер мезгилдин күрөө тамырын тартып, учурду айкын сүрөттөп, биздин заманды, бүгүнкү турмушту даана чагылдырып берген акындар Нарсулуу Кургубаева менен Нуриза Өмүрбаеванын Кат турмуш аттуу китеби тууралуу даярдалган уктуруну уктуңуздар. Даярдап алып барган Мунара Алимжан кызы.